Чыныгы Акунович, сиз башта да ошо СДПК партиясынын ошо мүчөсү экениңизди эстетип өттүңүз да. СДПК партиясынын лидери барбы? Бар болсо ал ким? Бүгүнкү күндө СДПК партиясынын лидери менмин, партиянын бир төрагасынын милдетин аткаруучумун. Сиздин кеңешиңиз толугу менен колдонуп атам. Сиз эки жолу сүйлөдүңүз. Урматтуу депутаттар, мен бир мынакей бул жерде мен сөзүмдү бүтүрүп алайын эми. Сиз төраганын азыр бүтүрүп алайын анан. Жеңил сүйлөп койсо, урматтап койсо, көп кетпеңиз сиз. Ал микрофондо каалаган учурда күлчат этсеңиз эле баягы өзүңүздү хан сезип калдыңызбы? Андай болбойт. Андай болбойт. Анан кийин азыркы процедурный сөздү берип атканыңыз бул өзүм билемдик болуп эсептелет. Сиз эгерде 3 жолу регламентти буза турган болсоңуз, жогорку кеңештин депутаттары аркылуу биз алып баруучуну алмаштырып койгонго укугубуз бар. Ошондуктан кемситпеңиз, сураныш сизден. Анан кийин комментарий бербеңиз. Рахмат. Абдан жакшы пикир айттыңыз, уктум. Рахмат. Uşu менен кечке азыр сөз бере берсеңиз, урматтуу Чыныбек Акунович. Кечке чейин ушу маселенин тегерегинде талкуу болот. Күн тартибинде маселелер кала берет. Ошон үчүн мен ойлойм, урматтуу Чыныбек Акунович, сиз дагы регламентти катуураак бекемирээк кармасаңыз, тартип керек. Жакшы эле иштеп кете бербейлиби? Өзүңүзчө сиз о жерде отуруп алып, дагы айтам, ичиңиз тарлык кылып сөз бербей атасыз, дагы 5-6 депутат дагы ушуну каршы чыгып атат. Ошентип берип койсоңуз, карап сүйлөңүз. Жөн эле сүйлөй берет десе сүйлөй берет. Ушу менен экинчи жолу болуп кетти. Мындан кийин чек болот бардык нерсенин баары. кайталаңчы, эмне дедиңиз? Эмне деп сүйлөгөндү өзүңүз да билесиз, ошого жараша сүйлөңүз. Сизден башкалардын да тили бар. Мен дагы жолу кайталап айтам. Кайсыл регламентте бар экен, ошондой талаш болмомдой маселе болуп калса, сөзсүз түрдө ал мыйзамды добушка кое бериш керек экен деп. Аттап эмне өтүп кеттиңиз? Сиз эмнеге аттап добушка бердик, маселени көрдүк, маселени ошон үчүн кеңешип алгыла деп, фракциялардын чечимдерин боюнча фракциянын лидерлери кеңешип алып келгиле деп эртеңге калтырдык. Укугум бар. Укугум жок десеңиз, ошондой статьяны таап келиңиз, укугуңуз жок деп. Анан сүйлөшөбүз. Сиз кайсыл укугуңуз менен колдонуп атасыз ошентип? Кайсыл жерден өзүңүзгө укук чыгарып атасыз? Сиз кимсиз өзүңүзгө укук чыгарып алгыда элде? Сиз эле мендей эле депутатсыз, менин оозумду карап сүйлөй турган сиз эмессиз. Сиз өзүңүз эки жагыңызды карап сүйлөңүз сиз. Мага үйрөтө турган сиз эмессиз, Чыныбек Акунович. Жакшылап регламентти карасаңар, мыйзамды карасаңар. Айтып бериңчи, болуптур. Жооп кеш боюнча турат. Мен ошол укуктарымды колдонуп атам. Рахмат. Жок, айтып бербейсиз, сиз айтып бериңиз. Юристтериңизди билбесеңиз сурап тактап алып айтып бериңиз. Кайсы укугуңузду айтып атасыз? Сиздин менен айырмаңыз кандай укугуңуз бар? Ошону айтып бериңизчи мага. Төрага дегенди окуп коюңуз, анан кийин айтасыз. Айтып бербейсизби сиз? Сиз окуп алыңызчы, окуп алыңыз. Мен айтып берем аласыз. Чакырың Алтынбек Турдубаевич, жакшылап окуңуз, анан сиз биринчи окуп тактап алып өзүңүз укугуңузду, кайсыл эмеңизди таян айтып бербейсизби? Мен мага үйрөтөм деп атасыз. Сиз өзүңүз билип алың биринчи. Урматтуу депутаттар, мен сабырдуулукка чакырып отурам. Чыныбек Акунович, сиз жакындан бери спикер ордуна отурдуңуз. Бул жерде жоопкерчилик 100 эсе чоң болуп атат. Ошондуктан мен сизге кайрылып атам, аз маз чыдамдуулук өткөрүңүз. Бирок ошол эле мезгилде өткөн жыйында сиз ушул жерге добушка коюп, депутат Зиядин Жамалдиновдун добушка жокко чыгардыңыз. Бүгүн 7 депутаттын добушторуну жокко чыгара албадыңыз, потому что бул абсурд. Мындай болбош керек. Ага жеткирбешибиз керек. Президентти жалаң эле мамлекеттин лидери катары эмес, мен билем партиянын лидери катары да көрөт.